Баткенде мечитке ымыркайды таштап кеткен кыз канча жашта экендиги айтылды. Ал 16 жашта болгон. Дагы бир самолет кырсыкка учурады. Delta международный атланга конуп жатып, туура эмес конгондуктан 200дөй адам эвакуация болду. Каза болгондор жок. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кызыл Кыя мечиттен табылган наристенин апасы 16 жаштагы кыз экени аныкталды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 3-январь күнү Кызыл Кыя шаарындагы мечиттердин биринен ак шейшепке оролгон ымыркай табылган. Факты Кызыл Кыя шептин маалыматтардын электрондук журналына катталып, жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында 10-январда Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 16 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Нарында жол четиндеги лампочкалардын бирин дагы калтырбай талкалап кетишти. Нарын шаарындагы ички көчөлөрдүн биринен лампочкаларын белгисиз адамдар талкалап кетишти. Видеону Нарын шаардык мэриясы бөлүштү. Бүт талкалаптыр, эч бирин калтырбай, акмактардын кылганы да, жакшынакай эле күйүп турчу, башынан аягына чейин кетиптир, деди видеонун автору. Нарын шаардык мэриясы өз кезегинде шаардыктарды мүлктөргө аяр мамиле кылууга чакырды. Инфраструктураны жакшыртуу менен жергиликтүү жашоочуларга шарт түзүү максатында жасалган эмгектерди биргеликте сактоо, өнүгүүгө, өбөлгө жана жогорку маданияттуулукту билдирет. Шаарыбыздын ар бир тургунунан, мейманынан жасалган эмгектерди атайлап бузуудан алыс болууну өтүнөбүз деп билдирди Нарын мэриясы. Баарын талкалаптыр. Эч бир эме калтырбай. Лампочкаларын калтырбайчы. Ушерге бир көңүл буруп койбосоңуз. Бишкек Нарын Торгат жолундагы өрттөн 5 унаа күйүп кетти. 10-январда саат 11:02 Бишкек Нарын Торгат унаа жолунун 156-чакырымында унааларды ташуучу чоң унаадан өрт чыккан. Чыккан өрттөн Toyota үлгүсүндөгү 5 жеңил унаа күйүп, Audi үлгүсүндөгү 2 унаа сакталып калды. Балыкчы шаары боюнча номер 19 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 9 өрт өчүрүүчү тартылып, өрттү өчүрүү жана кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барышты деп айтылат маалыматта. Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын тышкы иштер министрин кабыл алды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча жолугушууда кыргыз-казак кызматташуусунун абалы, келечеги талкууланып, аларды мындан ары өнүктүрүү жолдору каралды. Тараптар эки мамлекеттин башчыларынын деңгээлинде жетишилген макулдашууларды иш жүзүндө ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгилешти. Кулубаев кыргыз-казак мамилеси Кыргызстандын тышкы саясатында артыкчылыктуу мүнөздө экенин белгиледи. Ошондой эле Актау шаарында учак кыйраганда жабыр тарткан Кыргызстандын жарандарына көмөктөшкөнү